Nesi ahır proyekt deb ойлогула. Так, эми эшиктерге келдик туугандар. Акфа эшиктер şu гостиницада обновленный дейм. Бул канча колдонулган? Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер туугандар. Достор, подвалдан баштасам, бул бая Абад шаарында гостиница мөлмөл, эски Кыргызстан гостиницасында жүрөбүз азыр подвалында. Бул видеоду тартышты негизи бул мынандай эски бүйүмдөр, гостиницадан чыккан жалаң эски бүйүмдөр сатылат экен туугандар. Бухгалтерия менен сатылат экен. Ал дегени бир цена коюлуп, арзан баада жалаң аукцион кылым беле келип туруп шеттен алып кетсеңер болот экен. Ошого кандай бүйүмдөр бар, азыр жалаң биз билебиз иншалла. Ушул видеону акырка чейин көрсөңөр, канча сом турат, кандай кылып алып кетсе болот, ошону жалаң толук маалымат калтырып кетем иншалла туугандар. Кегиле бир четтен баштайлык, подвалдан азыр сыртка да чыгабыз. Биринчи подвалды сүрүштүрөлүк. Азыр мен менен ошол компанияны представитель чогуу жүрөт, ошол бааларды айтып, жалаң сиздерге калтырып кетебиз туугандар. Видеого лайкты басып, каналыбызга катталбаганыңыздар, каналга катталып коюңуздар. Ушундай сонун так маалыматтарды биринчилерден көрүп каласыз. Салам алейкум ака. Бул унитаздарыңыз? Бушный унитаздар. Бушный унитаз 3000ден 4000ге чейин тандап алып кетсе болот. 3000ден 4000 сомго чейин тандашыга карап. Жашы жаңы эски. Ар кандай барды, түрү бар. Жаңылары болсо 4000ден. Жаңылары 4000ден, мындан жаңы эмес прям. Ооба. Но жууп иштетип. Ооба, мына унитазды көрсөтөйүн. Бул сырткы көрүнүшү туугандар бир сынык жери, же бир жаман жери жок экен. Ошо гостиницада колдонулган унитаздар жалаң. Буну жууп тазалап колдонсо болот да. Эми бул гостиницаңызда адам канча кирет экен. И бул жакта мына раковиналар бар экен дагы. Раковиналар да ошондой мындай кичине угулдордун. Мына кичинекейлер экен, угловой, баягы угулга кое турган раковиналар бар экен туугандар мынандай. 2000 сом. 2000 сом, а? Мына смесители отдельно, а? Смесители отдельно туугандар баягы келгениңерде иштейт. Жалаң смесительдери бар. Аны да отдельно бухгалтерия менен келишип сатып аласыңар туугандар. Чоңдор 3000ден 3500ге чейин ошондой баалар. 3000 сомдон 3500 сомго чейин. Стойк бул комплектти баасы. 3000 сомдон 3500 сомго чейин. Бул комплекти 3000 сомдон 3500 сомго чейин дедиңиз, а? Комплекти мындай стойкалары менен. Так, бул раковина нени билдик, айнектер бар экен. Акфа айнектерди сыртка чыгып айтып беребиз, а? Ооба. Сыртта образецтери бар, айнектер дагы бар. Мына 4 жыгач айнек. Эшиктери да бар, айнектери да бар. Буну бухгалтериядан билип коебуз акчасын. Сизде мына туугандар интереске мындай жыгач айнек и жыгач эшиктер бүтүн советский, эскиттен да бул, советский. Биринчи курулганда коюлган айнектери дагы бар экен бул гостиницада. Ошо советский эшиги дагы бар экен, ушундай жыгач. Аны дагы бухгалтериядан бааларын билип, мен видеонун акырына номерди калтырам. Мына видеонун астында номери болот бул адам. Мына бройлерларды келгенде бир агы сурап көрөсүңөр. Бойлерлар. Сатылса арестон айтылат баасы, сатылбай калса сатылбайт деп айтылат экен. Ушундай бойлерлар дагы бар. Мына туугандар, Мындай чоң да бар. мына. Булар ошо 4000 сомдон. 4000 сомдонбу бул чоң? Арзандар беребиз буга. Ооба, мына 4000 сомдон мындай чоң дагы раковина. Буну бардыгыны мына ножкаларын көрүп атасыңар, а? Унитаз бар жогу количество да бар туугандар. Так, сыртта? Сыртта дагы бар, ошо кудда ошондойлор. Мына азыр акфа айнектерди көрсөтөбүз сыртка чыкканда. Размери бирдей бардыгыны. И эшиктери бар, алар дагы сиздерге азыр көрсөтөбүз. Бул жакта бу жакта раковиналар бар экен туугандар. Мына. Охо, булар сатылбайт, а? Бул жаңы уже. Бул коюла турган туугандар. Мындай Bugatti. Бул оригинал Bugattiби?
мындай система коюлат экен, жаңы мөлмөл гостиницасы. Азыр бул полностью реставрация болот да туугандар. Бул евро ремонт болуп, гостиница жаңыттан түшүп атат. Ошого жалаң ушундай материалдар чыкканын мен видеого тартып, mo эшиктерди көрүп атасыңарбы? Ушундай эшиктер чыгат да эми келип, балдар көрсөңүз сүзүштүр. Ошолорду менен жалаң мындай ванналар ham бар экен, эски ванналар. Оор, мына чугунный ванна керек болсо, бухгалтериядан баасыны көрүп, туугандар, ушундай ванналарды дагы алып кетсеңер болот. Баасын билбейсиз азыр, а? Жок, билбейсизби? Бухгалтериядан сүрүштүрүп, ушундай ванна керек болсо да, ванна дагы бар экен. Сонун кеттик сыртка чыгып, туугандар, эми айнек эшиктерди бааларын билелик. Так, эми эшиктерге келдик, туугандар. Акфа эшиктер şu гостиницада обновленный дейм. Бу канча колдонулган? 10 жыл. Ошондой болсо керек, болсо. Так, размерин билебизби? Канча экен бунун размери? Азыр размерин тартып 70ке 220. 70ке 220 эшиктер ушундай бар, туугандар. Бул айнеги менен булар 5000ден 5500 ошондойлор. Айнеги менен 5500 сом. 5500. 5500 чейин. Айнеги жогу? Глухойлору уже 4500, 4000 ошондой. 4500, 4000 сом экен. Андагы состояниясына карап глухойлорду сүйлөшүп алсаңар болот экен. Так, бул ошондой эле? Бардыр стандарттар. Размери бирдей экен бар жогун, туугандар. Почти. Эшиктер ошондой. Так, бул чоң айнектер, туугандар. Размерлерин көрсөтүп койдум, дагы видеону астыга жазып койдум. Мындай кичинекейлер ham болуп калышы мүмкүн. Ооба, чыгат. Глухойлор. Глухойлор чыгат экен, айнеги жок чыгат экен мындай. Мына ичкери жакта турат. Ошолоруңуз мына кичинекей размерден экен. Бул 60ка бая душовой дегенде 60ка 2. 60ка 2. 70ке? 70ке 2. 210. 70ке 210. Эшиктер. Бул акыркы видео бая Орус базарда эшиктерди тарткан элем. Хутта ушундай баада чыгып алып кеткенден кийин мага аябай көп эл чалды. Ошого эми бул айнектери. Канча экен? 86га 1.45 туугандар айнектер мына. Бул дагы глухойу бар. Баасы канча болот глухой? Жокпу булар? Бардыгы да айнеги бар. Айнеги менен. Так, бардыгы айнеги менен 4.500ден 5000ге чейин. 4.500ден 5000ге чейин. Баасы туугандар арзан мына. Жаңысы билбейм 15000 болсо керек. Ооба, бир жуутуп. Ушундай бушный гостиницада турган айнектер туугандар 4.500ден 5000ге чейин баалары. Размерлерин калтырып койдум. Так, бул берки эшиктен бирдей эле болсо керек, а? Бирдей экен. Ушундай эшиктерди көрүп атасыңар. Эшиктерде азыр бир 30-40 штук бар экен. Айнектен 20дан ашык бар экен. Количество. Ушундай количество. И жыгач эшикте бир бар экен. Мына жакта бирөө турат. Азыр биз ичкериге кирип көрсөтөбүз. Состояниясы жакшы, тазалар. И бул жерден жыгач эшиктер, бая межкомнатный эшиктер чыккан да эми. Көп. Туугандар, мына межкомнатный эшик бушный сурагандар ham аябай көп болду биздечи. Азыр мына чаңтек мындай. Вообще сонун эшик. Рамалары менен азыр жаңысыны көрсөтүп коем видеодо. Булар 2000ден 3000ге чейин. 2000 сомдон 3000 сомго чейин размер состояниясыга карап алып кетсеңер болот экен. Ошондо шу болот ата жаңысы коюлгону азыр. Хутта ушундай межкомнатный эшиктер бар экен, туугандар. Состояниясын көрүп атасыңар, аябай жакшы состоянияда экен. Рамкалары дагы бар. Рамкалары менен комплект 2000 сомдон 3000 сомго чейин тандап алышыңарга карап количествосы бар, туугандар.
Бар жогуну көрдүңөр, арзан баада, бухгалтерия баада берилип атат. Бул жерде ошого туугандар көп кызыкып бир здание куруп аткан адам болсо, баарыны бир оптум баада да сүйлөшүп алып кетсеңер болот. Иш тезде битет. Бул гостиницаны şu eşik рам айнектери жеңилдеп калат дейтпи. Гостиницабыз иншалла стройкасы кетти. Сиздер менен Данияр чогуу эми ушундай күзөтүп турсаңар, мен дагы жаңылыктар сатыла турган ушундай арзан нерселер болуп калса коюп коем да видеого. Туугандар, видеого лайк кнопканы аябай басып коюңуздар. Каналга катталбагандар каналыбызга катталып коюңуздар. Ушундай сонун так маалыматтарды биринчилерден көрсөтүп коем. Мен кегиле азыр сиздерге адресин дагы көрсөтүп коеюн. Гостиница Мөлмөл. Мына центр. Бул жакта. Азыр көрөсүңөр. Центрде жүрөбүз туугандар. Мына площадьте түшүндө Мөлмөл гостиницасыга келип, бемалал номер телефонду калтырып коем. Ошол жерге келип, эшик бар жогуну алып кетсеңер болот. Мына гостиницабыз көрүп атасыңар, азыр реконструкция болуп атат, жалаң эшик айнектери жаңы коюлат. Бул жерде дагы мебель, себилдер жаңы видеодо чыгарып коем. Мебелдери болсо, мебелдери канчадан сатылып атат. Туугандар, тынчта болгула, аман болгула. Видеого күзөтүп лайк басып туруңуздар.